рожденный майыптык, диагнозы двухсторонний тугоухость, глубокое небо и умеренно умственная отсталость и порок сердцасы бар. Ушул негизде экинчи группада инвалидтик берилген. Окуя 2024 жылдын 29 июль күнү Бостери шаарынан Каракол шаарына апам салып жиберген маршруткага. И ошо Каракол шаарына келип түшүп, Каракол шаарынын базарынан бир машина токтоп, ошол машина салып кеткен. Ошол жана Каракол шаарынын базарында остановкада турган кезинде күч колдонуп салып кетишкен. Кызым өзү жакшы сүйлөй албагандыктан кулагы да жакшы укпайт, кулагында ошол слуховой аппарат менен жүрөт. Күч колдонуп эле эки эркек салып кеткен. Кызымдын айтымында ошондо эки эркек салып кетти мени дейт. Мен барбайм, мен үйгө барамын деп өзүнүн баягы тилинде сүйлөшүнчө айтса, аны угушпайт, күч колдонуп салып кетишкен. Кийин алар эмне кылган десе, ошол машинага салып кеткен эки эркек киши болгон. Кызымдын айтымында аты бирөөнүкү Майрамбек, бирөөнүкү Нурсултан болгон. Алар ошол машинага салган бойдон Ак Суу шаарына курортту көздөй алып кетишет. Курортко алып барышып, кызымдын айтымында ошол суунун жээгине барып отурушуп, ошол жерден арак ичишкен, бир нерселерди жеп арак ичишти дейт. Арак ичкенден кийин дейт, мен ошол жерге чоң бир таштын жанында отурганбыз дейт. Ошол таштын жанына мени жаткырып алып дейт, оозумду басып алып, колумду кармап дейт. Ошол Майрамбек деген киши дейт, биринчи зордуктады дейт. Кийин экинчиси Нурсултан зордуктаган кызымдын айтымында. Мен аябай башым айланды, жүрөгүм айланды дейт. Жүрөгүндө баягы парак болгондугу үчүн сразу мындай тревожный маселе обстоятельство болсо эле жүрөгү ошол жерде кармайт бул кыздын. Жүрөгү кармаган, башым айланды дейт, мен эчтеке кыла албадым дейт өзүнүн айтымында. Кийин аябай күч колдонгондугун өзү ушундай айтып берип атат. Өзү да азыр данный момент аябай шоковый состоянияда, катуу кооруп калган, күнү түнү да укташы да аябай кыйын болуп атат, ошо кыздын айтымында. Кийин ошол андан сүйрөп алып барып, мени сүйрөштү дейт. Кызым айтат, аябай ушундай ичим ооруду дейт, аябай катуу оорудум дейт, катуу кан келди, кийим баары кан болду дейт. Ошо кийимдердин баары ошол кан бойдон немесинде, сумкасында жүргөн экен. Аны судмед экспертизада калды кийимдери. Кийин айтымында Майрамбек ошол зордуктаганга чейин алып баратып, колундагы телефонун жулуп алып, ошо Ак Суу шаарындагы ошол чоң аккан жанагы сууга салып жибергенин айтат. Эчтеке ээ кылбастан телефонун колунан жулуп алып салып жиберди, ыйласам да болбоду дейт. Кийин ошо зордуктоо болот. Зордуктагандан кийин аны ошол бизге неизвестно, тоону ашып өткөнбү Ак Суудан же кандай кылып алып барган. Ошо Түп район Токтаян айылында тоодо бир кашар бар экен, мал кармайт экен ал жерде. Ошол Майрамбек деген бала ошол жерге мал кармаган ошо кашарга алып барып тоого. Ал жерден дагы сабап, мал бактырып, ачка коюп, кайра ошо зордукташып ошол жерде буту ошо Ак Суу шаарынан сынганын же ошол жерде Токтаян айылында ошо тоолордон бир жерде сүйрөп мени сабады дейт, сүйрөдү дейт, сокту дейт. Ошо башында ошо гематома бар, азыр травма менен данный момент больницада жатат, мынакей травматологияда. Буту сынып кеткен томуктан. Ошонусуна карабастан кызымды бир жагынан зордуктап кыйнаса, бир жагынан оокатын кылдырып, кыйкырып өкүрүп, ошо Майрамбек мал, эшек оокат жаса, муну жаса деп ар кайсы ошо өзү көтөрө албай турган иштерди кылдырткан. Ансыз келгенсе ошол жерде күбөлөр да бар, башка кашарда жашаган адамдар да бүгүнкү күндө айтып атышат, кой багып жүргөн деп. Ошо кызымды алып барып ошо мал бактырган. Ошо мал сарайда кийимдери бүгүнкү күнгө чейин азыр мен сактап койдум. Ошо мал жыттанып, кийимдердин баары ошо малдын боксоогу болуп, ушунчалык кордогон да. 4 күндөн кийин биз интернет тармактарына кайрылганбыз, баардык группаларга кайрылганбыз, кызымдын сүрөтүн жөнөтүп, ошол кайдыгер эмес адамдардын жардамында звоноктор, телефондор чалынды.
ошол Майрамбек деген бала алып кетип бараткандыгын, менин кызымды көргөндүгүн ошо базардагы адамдар чалып кайрылышты. Биз ошол замат ага чейин биз Ак Сууда Кара Кол шаарынын ГОУДунун сотрудниктери менен, оперативный сотрудниктери менен Ак Суу шаарында издеп жүргөн элек. Кийин бизге ошондой бир адамдан звонок келди. Токтой Анда Майрамбек деген киши алып кетти деп. Дагы бир аял чалды. Маршруткада өзү көргөн экен. Ошо кызымды бир бала алып отурганда, ошо Нурсултан деген бала кармап отурганда Майрамбек деген бала келип маршруткадан түшүрүп кеткен. Машина менен алып кетебиз деп. Ал күбө да бар. Ал да өзү Кудай ыраазы болсун ошол адамдардан. Ал дагы өзү мындай неме кылып, как күбө катары айтып берип атат. Кийин Токтоянга алып кетишкен. Ошо биз 4 суткадан кийин ошол кабарды угуп Токтоянга баргандан кийин немеле Кара Кол шаарынын оперлерине чалдык. Алар биздин аркабыздан келишти. Ошол жерден анан Майрамбек деген бала мен азыр баратам, мына баратам, мен силерге көрсөтүп берем деп, үйдү көрсөтүп берем деп ошентип бизди 4 саат 5 саат ошол жерде Токтоян айылынын ошо тоо тарабында кармады. Биз аларды кечке күттүк. Кийин ошо оперативный группа менен биз ошол Майрамбекти дагы башка 2 кишини да алган жок. Бир эле ошо Нурсултан деген баланы салып алып Кара Кол шаарына келдик. Кара Кол шаарына келип ал Нурсултанды, ал баланы камашты. Следствие жүрдү. Следовательдер допрос кылды бизди. Кийин ал баланы допрос кылды. Кызым ошол эле күнү травматологияга жөнөтүштү бизди. Келип травматологияда баардык рентгенге салып, бүт денесинде колдонулган ошол күчтөрдөн кийин сыныктар барып ошону текшеришти. Эми азыр бүгүнкүгө чейин биз азыр эмне кылдык десем, мынакей только наблюдение кылып турабыз, анализдерин баарын күтүп турабыз. Немеден экинчи Майрамбек деген баланы да алып келишти, мурда күнү алып келип, аны ошо судмед экспертизадан тоже баардык керектүү анализдерин алышты. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал боштондукта жүрөт. Ошол кармалган күнү ошо Майрамбек деген бала Кашардын ээси ошол жерде боштондукта жүрөт. Ошол кармалган күнү менин бир туугандарым, ошо даже оперативный группа даже өзүлөрү уккан. Мен эч кандай бир жерде неме эмесмин, күнөөлүү эмесмин. Мен силер буга тиешем жок. Кылчуңарды кыла бергиле. Мен Садыр Жапаровдун бир туугандары иниси боломун деп ошол айткан сөздөрү бар. Кийин мен өзүм эсиме келсем, ошо сиңдилерим айтып атат. Бул ошондой деди деп. Мынакей судмед экспертизага экинчи күнү, үчүнчү күнү аны кармап алып келишти. Бирок камалбай боштондукта жүрөт. Ошол учурда дагы айтып атат, билгениңерди кылгыла деп. Муну менен эмнени айткым келип атат десе, демек биздин президенттин бир туугандары болсо, инилери болсо, тууган уруктары, ошондой жердештери же ушул сыяктуу бир байланыштары бар болгон адам болсо, демек биздин мамлекетибизде, биздин өзүнүн жерге жашап турган жергебизде аялдарды ушундай алсыз, инвалидностуна карабастан бир жаш кыздарды зордуктап, кордоп, кулчулукка алып барып, сабап, бирөөнү ошо кара чечекей ушу бөпөлөтүп баккан кыздарын кордой берсе мүмкүн экен да деген менде вопрос келип чыгып атат. Ошону менен мен азыр бүгүнкү күндө ошо биздин бийликке, Жогорку Кеңештин депутаттарына, төрагага, президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Генеральный прокуратурага, адам укугун коргоочуларга, омбудсмендерге жана аялдын, ошо балдардын укугун коргоочуларга мен кайрыламын жана талап кыламын. Бул биздин мамлекетибизде оор көйгөйдү барган сайын бул күч алып барыштын бирден бир себеби эмне жана эмнеге бул бүгүнкү күнгө чейин чечилбейт, эмнеге мындай оор кылмыш деп карап буга керектүү жаза чаралары колдонулбайт деген мен вопросумду айтып жана талап кылат элем да. Муну адилеттүүлүк менен чечип, баардык кылмышка тиешеси барлардын баардыгын өтө оор жаза менен жазалашыңарды талап кыламын. Себеби менин балам, мен бул баламды, мен бул мындай бир зөөкүрлөр үчүн, ошо мамлекетибизде ушу акмактар үчүн тарбиялаган эмесмин, баккан эмесмин. Кенедейинен ушуну оор чаң кызымды мен бөпөлөтүп, мен ошолор үчүн корголагон эмесмин.